Саламатсыздар балдар. Бүгін біз сіздермен 3-ші модулдың аталышы механикалаштырған тала жұмыстарын ұйыштырушы жананың технологиясы. 3-ші сабақтың темасы тала жұмыстарын ұйыштыру. Біз бүгінгі сабақта балдар сіздермен тала жұмыстарын ұйыштыруда біз жазуды, атқаруда анын тура тала жұмыстарын ұйыштыру технологиясын үйренеміз. Ошол эле мезгилде ар бир үйрөнгөн эрежебизди эске сактайбыз. Андан кийин алган билимдерибизди практика убагында туура колдонууга ыкмаларын өстүрөбүз, өнүктүрөбүз. Техникалык каражаттарды аярмап эле жасап, аны таза кармап, жумуштан кийин өз ордуна алып келип коюуга үйрөнөбүз. Андан сырткары дайыма ар бир сабакта атап кетүүчү, өмүргө коопсуздук келтирүүчү техникаларды өз убагында сактоого аракет кылабыз. Тема таланы даярдоо. Балдар, биз таланы кантип даярдайбыз? Таланы даярдоо үчүн 3 бөлүктөн турган төмөнкү жумуштар менен таанышабыз. Талаада чөптөрдүн жана маялардын болушуна жараша таланы тазалоонун ар кандай жолдорун колдонобуз. Биринчи, талаага барабыз, талаага көз салабыз, таланын абалы менен тааныштабыз. Андан кийин ал жерде болгон мусорлордун баарын чогултуп, чөптөрдүн баарын чогултуп, чөмөлөлөрдү ташып чыгарабыз. Сабагы узун өсүмдүктөрдүн калдыктарын майдалоо жана талаага алып чыгып чачуу иштерин аткарабыз. Андан кийин экинчи, өлчөмдүү кичине тоскоолдуктардын айланасына 1 метрдик сактоочу зона калтырабыз. Алыстан начар коркунучу тоскоолдуктарды казыктан же башка бирлер менен сөз белгилеп коебуз. Анткени трактор бар ошого урунуп албаш үчүн аралыгы 1 метр кылып казыктарды кагабыз дагы ошого жетпей турган кылып белгилерди коебуз. Андан кийинки аткара турган жумушубуз анча чоң эмес таштарды же металл же башка буюмдардын алдынан ала талааны тазалап чыгабыз. Бул биздин талааны даярдоодогу аткарылуучу 3 жумушубуздун негиздери. Могу силер көрүп турган картинада талааны даярдап жаткан учур. Талаада болгон бардык мусорду алып чыгып, машинага салып жүктөп, алыска алып барып төгүү мезгили. Керек болсо талаадан бадалдарды жок кылат, чуркурларды көмүшөт. Бадалдарды жок кылат деген эмеси? Эгерде айдоо жерлерде атайын өскөн, жапайы өскөн бадалдар болсо, аларды түп тамырдан бери камторуп алышат дагы, анан алыска алып барып ташташка аракет кылат. Дагы андан башка да кийинки жумуш болсо, жарларды, аңдарды, саздак жерлерди, эски селостук чуңкурларды жок кылууга мүмкүн болгон башка тоскоолдуктарды жана агрегаттардын иштеши үчүн коркунучтуу жерлерди так белгилешет же тосушат. Мына талаа жерин даярдоодо момундай өзүңөр көрүп турган картинада алдын ала даярдалгандан кийин анан монтип коңторуп туруп чөптөрдүн баардыгын тазалап алып барып ыргытат. Ошол эле мезгилде айдап бараткан мезгилде эгерде аңдар, чуңкурлар болсо, аларга жанагыдай казык кагып белги коюшат, кызыл белгилер менен. Бул мезгилде лушильниктин брустарынын сынышын болтурбоо үчүн рамага жана брустарга коопсуз кылуучу чынжылардын жардамы менен керектүү тарткычтардын кошумча бекитүүсүн колдонот. Эгерде лушильникти кессек, топуракты майдалоо үчүн дискалуу малалардын ордуна пайдаланышса, алуу бурчун 15-20 градус К орнотушат. Нырк жана булганыч топурактарды жумшартууда жана алуу бурчун 35 градуска чейин өзгөчө кылып орноштурушат. Мына өзүңөр жана жогоруда айтып кетпедикпи? Тала жумуштарын мондай бак-дарактардын ортосундагы аралыкты 2 метр, 3 метрге чейин белгилеп коюшат дагы. Трактор жерде айдап даярдап баштаган, талааны даярдап баштаган мезгилде ошо көрсөтүлүп турган казыктардан берирээк айдоого көрсөтүлүп турган бул картина. Талааны загонго болгонго чейинки агрегаттын жүрүү ыкмасын жана багытын тандашат. Айдоонун негизги багыты
Мурда иштетилген багыттын өлчөмү, конфигурациясы жана талаанын рельефин эске алуу менен белгилешет. Мында талаанын кыска жагы менен айдаганга караганда узун жагы менен айдоо өсүмдүктөрдү экендигин эске алуу керек. Суу эрозиясына учураган, башкача айтканда суу эрозиясына учураган дегенде кандай түшүнөбүз? Суу жеп кеткен жерлер. Суу жеп кеткен жерлер өзгөчө аң болуп чуңкурайып кетет. Ошондой жерлерге өзгөчө мамиле кылуу менен талааны даярдап жаткан адам барып алдын ала чоң талаан бул толук менен текшерип чыгыш керек да. Эрозия болуп жанагы болуп жараланып калган жерлердин баардыгын тазалаш керек. Аны толтуруш керек. Анткени талааны айдап жатканда сөзсүз түрдө жанагы агрегаттарга мешать этпеш үчүн дегенде мааниде. Суу эрозиясына учураганда талаалардын топурактарын жуулуп кетпешин алдынан алуу иштерин жүргүзүш керек. Бул силер көрүп картинада дагы ошондой каралып чыккандан кийинки анан салынган сокол. Загондордо агрегаттарды башкаруу. Загондордо агрегаттарды башкаруу. Бул эмне? Айдоонун тереңдигин жана соконун алуу кеңдигин агрегаты алгачкы 2 рет айдап өтүүнүн убагында жөнгө келтиришет. Соконун нормалдуу алуу кеңдигине орнотуу үчүн трактордун алдыңкы корпустун нормалдуу алуу кеңдигин камсыз кылгандай аралыкта боролдун жаны менен алып жүрүү керек. Айдоонун сапаты тракторист, машинист жана чарбанын агроному жугуш процессинде ошондой эле жугуш бүткөндөн кийин текшеришет. Айдоого берилген тереңдигин чектеши 1,5 метрден 1,5-тен 2 сантиметрге чейин ашпашы керек. Бул болсо мына даярдалып бүткөн талааны сокон тырмоо менен малалап жаткан мезгил. Агрегаттарды түздөөдө адегенде культиваторду чиркегичке чиркешет. Чиркегичтен жана культиватордун гидрокыймылга келтирген бириктиришет. Гидрокыймылга келтиргичин бириктиришет. Андан кийин чиркегичти тракторго чиркешет. Агрегаттын составы трактордун тибин топурак шартында жана иштетүү тереңдигине жараша 35 таблицада карасаңар болот, балдар тикетти ачып туруп, ошондо дан толук менен маалымат берилген. Агрегаттарды түзүү МТЗ-80 тракторду, ЛДК-5А дискалуу жана ПЛ-523 тиштүү рушилдиктер менен иштегенде узата тарткычтарга чиркегичтин туура планкасын чегерүү үчүн ачасы менен атайын орноштурушат. Бул болсо кадимки эле биздин техника жок балда мурдары бизге чейин атайын мондай атка чегилген малалоочу тырмоокту коюп коюшчу дагы талааны ушу менен бир сыра текшерип чыгышчу. Бул үчүн узата кеткен тарткычтар менен тешик аралуу бириктиришет. Чектөөчү чынжылар менен асма механизмдин капталына жылышын блокировкалашат. Трактордун дөңгөлөктөрүнүн ортосундагы аралыкты 1500–1600 мм. Ал эми алдыңкы дөңгөлөктүн шиналарынын басымы 0,17 МПа менен белгилешет. Мына балдар, өзүңөр көргөндөй, жанагы суу эрозиясы деп жогоруда айтып кетпедимби? Суу жеп кеткен жерлер, анан туура эмес салынган арыктардын аралыктарын момунчалык аралыкта айдоо иштерин баштага керек экендигин өзүңөр көрүп тургандай, могу талааны толугу менен тазаланып иштетүүгө даяр болгондон кийин анан могу МТЗ-80 менен сокону салып айдаганга даярдашты. Ал эми өтө коркунучтуу жерлер болсо, мына мондай буга чейин барбай турган белгилер менен атайын биринчи арык салып белгилеп коюшат. Анткени соконун бизи трактор айдап бара жатканда өмүргө коопсуздук келтирүү иштерин аткарып болбош үчүн. Пружиналардын кысышы
Көбөйсө улуу шимдиктин терең жүрүшү көбөйөт. Улуу шимдиктин жумушка даярдоо менен келгич тарткычтардын алдыңкы бөлүгүн бекитилишин жана иштешин жакшылап текшерүү керек. Мына могу талаада болсо, даяр сокко менен салып талааны даярдап бүткөндөн кийин анан тырмоо менен бирсине тегиздеп жаткан учур. Бул талааны даярдыктан өткөрүү процесси деп белгилеп. Айыл чарба агрегаттарын даярдоодо негизинен алар 3кө бөлүнөт. Тракторду иштөөгө даярдоо 3 бөлүктөн турат. Тракторду техникалык тейлөөдөн өткөрүү, айыл чарба машинасын техникалык тейлөөдөн өткөрүү, трактордун чиркегичин даярдоо, трактордун айыл чарба машинасы менен бириктирүү. Ошо 3-4 процессти мен силерге азыр могу жерден көрсөтүп берем. Трактордун чиркегичин түшүрүү, мына трактордун чиркегичин түшүрүү. Трактордун чиркегич түзүлүш астында жүргүзүү. Мына трактордун чиркегичи астында жүргүзүү мезгили. Ал эми гидро бөлүштүргүчтүн рычагын өйдө жогору көтөрүш керек. 3-чү жумушу. Ал эми 4-чү жумушу болсо трактордун айыл чарба машинасынын гидравлика системасынын шлангтарын, мына бул гидравлика системасынын шлангтарын бириктирүү мезгили. Андан кийин карап тургула. Айдоо талаалары, мына көрдүңөрбү? Даяр болгондон кийин, тала тазаланып, соккону салгандан кийин, аны кантип биз даярдашыбыз үчүн мындай схема менен көрсөтүлөбүз. Тилкелеп айдоо схемасы сол жагында. Ортосунда кобул салып айдоо, мына өзүңөр көрүп турасыңар. Сол жагында. Бул бир схемасы, ортосунда кобул салып айдоо деп коет. 1, 4, 6, 8. Ал эми оң жагында болсо, мына ор жагындагы схемада көрүп атасыңар. Бул болсо коңторуп айдоо деп эсептелет. Коңторуп айдоодо моңореки даяр болгон талааны толугу менен өйдөнү көстөө көтөрүп, коңторуп жер түбүнөн бери жана тамырларды, мишайдеги тамырларды коңторуп айдоо процессин көрүп атасыңар. Мына биз бүгүнкү сабагыбызда силер менен талааны кантип даярдоо керектиги жөнүндө толук маалымат алдык. Эми ушул маалыматтын сегизинде силер үйдө аткаруучу тапшырманы суроолор. Талааны даярдоонун кандай ыкмаларын билесиздер? Загандоо агрегаттын башкарууну айтып бергиле. Агрегатты түзүүдө кандай жумуштар аткарылат? Тракторду асма улуу шимдик жумуштарын аткарышын түрдөрүн атагыла. Ушул суроолорду силер үйдө отуруп алып, мына мен өзүңөр көргөн сабактын негизинде даярдап кайра мага жөнөтөсүңөр. Саламатта калгыла.